Саламатсыздар урматтуу менин каналдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Анан бүгүн дагы бир жаңылыктар болуп атат. Атакамс менен урганга Байден уруксат бериптир. Негизи баягы Украина, Орусия согушунун ортосунда мындай кандайдыр бир өзгөчөлүк заман келет атат. Бүгүнкү күнү кечээ эле Владимир Владимирович Путин коопсуздук кеңешин жыйнады. Ал коопсуздук кеңешинен жаңы баягы өзөктүк курал колдонуу доктринасын өзгөрттү. Ал доктринасына өзгөртүү боюнча эгерде мисалы үчүн НАТО өлкөлөр же башка душман өлкөлөр Орусияга каршы күч колдонуп атканда мындай түз эмес кандайдыр бир алыска учуучу ракеталарды колдонгонго барса, анда Орусия өзүнө кошумча укук берет. Бул деген мисалы үчүн кандайдыр бир куралдарды өзөктүк курал менен кошо үчүнчү күчтөргө колуна берүү жана ошол душман өлкөлөрдүн башка өлкөлөрдөгү базаларына же болбосо кандайдыр бир түзүмдөрүнө сокку уруу боюнча уруксат берди Орусияга. Ушундай нерсе болду. Негизи акыркы буга чейинки болгон ошо коопсуздук жыйында ушундай чечим кылган: эгерде дрондор урса, көп көлөмдө дрондор урса, 155 мм снаряддар колдонулса, кандайдыр бир алыска учуучу ракеталар, оор ракеталар колдонулса, анда ошондо дагы баягы ядердик соккуга, тактикалык ядердик соккуга урууга ушундай укук алган болчу Орусия. Бүгүнкү күнү ал нерсенин баары болду да. Украина тараптан дрондор да учуп келди, Москвага чейин учуп келишти. Жума сайын, күн сайын 15-тен 20-дан 100дөн дрон учуп келип атты. Москвага чейин учушту. Президенттин резиденциясынын жанынан да учканга, кээ бир объекттерге түшкөнгө да, кээ бир баягы складдарды жарганга да жетишти. Анын сырткары ушу 150 мм снаряддар да келди, колдонулду. Атакамс Крым, баягы Луганск, Донецктерде да колдонуп атты. Курск областында дагы кассеталык атакамстар колдонуп атышты. Ошо баягы суулардын жээгинде, баягы переправаларда. Ошо азыр болсо расмий уруксат берилгенден кийин Америка Штаттарынын мисалы үчүн атайын спутник ошо чалгындоо кызматтарынын айтышы боюнча 8 ракета менен Орусиянын территориясына урушту. 8 ракетадан 2 ПВО менен атылып түшүрүлдү. 6 ракета өз максаттарына жетти. Бир ракета баягы ошо Курск областынан өтүп, Брянск областынан чоң баягы аскер складты жардырып ийди. Ушундай ийгиликти көрсөттү да. Бул нерсе жакында эле болду. Андан негизи бул эмнени билдирип жатат? Бүгүнкү эскалация болуп жатат. Негизи эң биринчи бул эскалация провокация менен коштолду деп айтылып атат. Провокация Шольц мисалы үчүн Орусияга чалып кандайдыр бир Путин менен сүйлөшкөндөн кийин, анан кандайдыр бир ага катуу мындай талаптарды койгондон кийин, согуш токтотконго Путин Украинага көптөн бери топтоп жатып атпай кое турган ракеталардын көлөмү менен 100дөн ашык, 120 ракета менен Украинаны атты. Бир нече киши каза тапты Украинада ошондон. Канчанча бир көлөмдөгү циркондорду түшүргөнгө күчү жетти патриоттордун. Анатайын баягы ошо ПАК-3, ПАК-5 деген системалар иштешти патриоттук баллистикалык ракеталарга каршы, цирконго каршы. Бирок баары бир бүт ракеталарды токтото алган жок Украина. Анткени жардам бөлүнүп бергенде дагы Байден менен толугу менен жете элек. Логистика деген оор нерсе, расписание менен келет снаряддар, транспорт келгиче дагы убакыт кетет. Анан албетте баягы ушул соккуну ургандан кийин Путин мынаки бизди уккан жок эч ким деп туруп, анан ошо Байден ошо айтып атышат да, эми серепчилер кээ бириздин ойлору боюнча, ошол эле Савраматтын ою боюнча Байден атайын айтты: мына кетип атам, эскалация кылыш керек, эмеге Шольцко айтты деп ойлоп атат. Шольц анан Путинди чалып туруп провокация кылды. Путин ракета менен Украинаны атты. Анан ага жооп кылып Байден атакамс менен Орусиянын ичине сокконго уруксат бериптир. Ушундай деп серептелип атат. Анан албетте украинецтер көп ойлонбой эле тез эле ошол колунда канча атакамс бар болсо ошо менен атып ичти да. Дагы ракеталарды күтүп атат. Эсепчилер айтып атат, ошо Америка Штаттары 50 томагавкты Украинага жеткиргенге даярданып жатышат дейт. Евробиримдикте баягы украиналык бир 600 миңге чейин кишини даярдап, украиналык аскерлерди атайын окутуп, жакшылап, ошол жогорку техникалуу куралды колдонууга даярдап, жакында согушка киргизген атат дейт. Ошол Украинанын селдеттери жетишпей азыр жаман кризис болуп атат фронтто. Ошол кризисти токтотуу үчүн. Анан албетте бул катуу эскалация күчөйт дейт кышы менен.
ушу Трамп бийликке келгиче күчөй берет дейт. Трамптын ичиндеги баягы командасынын ичиндеги талкуулар кызуу болуп жатат. Америка Штаттарынын негизи ошо республиканисттер баары коркуп атат эмне болор экен деп. Негизи Трамп буга каршы чыккан дейт. Рашкин деген ошо Американ журналисти серепчиси айтып атат, негизи биздин Америка Штаттарда мындай көнүп калышкан дейт. Трамп эгерде бирдемкени кыйгач өзүнүн уулусу аркылуу, күйөө баласы аркылуу, же болбосо кеңешчиси аркылуу айтса, ал анын өзүнүн каалоосу баары ошону жасаш керек дейт. Эгерде жасабай койсо, анан Трамп аябай катуу чара көрөт дейт. Ошону республиканисттер билет дейт. Анан Трамп так ушундай эле баягы Байден атакамсыз уруксат бергенден кийин баласынын оозу менен айткан деп эсептелинет. Баласы Трамптыкка айтты, силер деген такыр жиндүү болдуңар, силер ядердик эскалацияны даярдап атасыңар. Ядердик согуш бир кадамга дагы жакындады, тактикалык ядердик согуш болгон атат. Эми ошол силер баарыңар ушундай акмакчылык кылдыңар деп айттырды да. Албетте бул эмнени билдирет? Трамп ушуга каршы болчу экенин билдирет. Мисалы үчүн Гутерриш дагы айтып чыкты, Орусиядагы баягы тынч жарандардын үйлөрүн, жашоолорун сакташ үчүн чараларды көрүш керек деп Америка Штаттарына билдирүү берди. Анан ушундай кандайдыр бир ошо абал болуп атат, эскалация күчөп атат. Украина азыр ошо баягы атакамстар менен сого баштаган атат. Ошону менен дагы бир сөз боюнча, кээ бир чалгындоолордун маалыматы боюнча бир нече аскердин бөлүгү айтып атышат 30 миңге чейин деп. Атайын аскерлер ошо башка кесиптеги аскерлер Орусияныкы Иранга келишти деп айтып атышат. Ирандын тарабынан анан Ирактагы Америка Штаттарынын базаларына кайсы бир куралды колдонгону жатышат деп айтып атышат да. Бул нерсе тастыктала элек, бул чалгындоо маалымат, албетте ал дезинформация болушу мүмкүн, чын болуп чыгышы да мүмкүн. Эгерде чын болуп чыкса, эгерде жаңы доктрина боюнча ошо Орусия ишти баштаса, анда кээ бир серепчилердин сөзү боюнча ошо баягы англис тилиндеги серепчилердин баягы сөзүн уктум. Бул жерден баягы жакын чыгышта жакында кайсы бир америкалык базага тактикалык ядердик өзөктүк куралдын боеголовкасы түшөт деп айтып атышат да. Ушундай азыр болуп атат. Бул нерсе абдан чоң коптуу нерсени алып келиши ыктымал. Бул деген баягы чектелүү ядердик согушка алып келиши ыктымал да. Бул бирок бүгүнкү күнү мисалы үчүн Орусияга анын нерсенин кереги жок да. Бул жөн эле коркутуу болуп турат го деп ойлойм. Анткени Орусия ансыз деле жеңип жатат, ансыз деле фронттон кысып жатат, ансыз деле Орусиянын позициясы күчтүү бүгүнкү күнү. Ядердик конфликтке жеткирүүгө эч кандай маани жок да. Ошон үчүн ядердик согушка жетпей, бирок кайсы бир демонстрация, кайсы бир провокация болушу ыктымал деген ушундай ой сөздөр бар. Украинадан фронттон жаңылыктар мурундай эле. Украина акырындан артка тартылып атат. Орусия акырындан алдыга жылып атат да. Курахаваны курчап алды толугу менен. Фронттун бүт линиясында кандайдыр бир жылыштар Орусияныкы болуп атат да. Анан бүгүнкү күнү ушул атакамстарга уруксат бергенден кийин Орусиянын жергесинде 316-318 максатты мээлеп тандап алышты. Украиндиктер, анан эгерде атакамстын, мисалы үчүн Катамагах менен атакамстардын саны эгерде аларга 800гө жетсе, алар ушул бүт 300 максатка соккону жатат да. Балким күндө согуп турат. Ушундай да маалыматтар тарап атат. Ушундай коптуу убакта албетте ушул өлкөлөр, аябай чоң өлкөлөр, күчтүү өлкөлөр өзүнүн жарандык экономикасын кыйратып атканда, анын эли баары ачка калат, анын эли баары кийим талап кылат да. Ал элдер баары эки жакта тең кандайдыр бир ошол нерселерге, товарларга муктаж болот. Албетте бул деген биздин баягы согушка ийгилишпеген мамлекеттердин мүмкүнчүлүктөрү өсөт. Ошон үчүн ишкерликти жасаш керек болот. Эгерде сиздер ушуну кандайдыр бир экспорт, импорт ишкерликти жасайм деген ниетте болсоңуздар, мен силерге автордук курсту жазып бердим, бизнес планды үйрөнүү боюнча. Ушул QR код менен кирип, же болбосо видеонун сүрөттөмөсүндө мында бассаңар, аякта шилтемелер чыгат. Ошол мен бүт ушул айткан нерселерге булактар, анын ичинде эң биринчи шилтемеси бул дал ошол видео курска катталуу да. Силерге 2-3 күн ичинде кат келет. Андан ары анан эмне кылышты ошол катта айтылып берилет. Андай эмесе, ушу менен видеону аяктайлы. Сиздерде кандай ой пикирлериңер бар, комментарийлерге жазгыла, каналды колдоп койсоңуздар болот. Эмки видеолордон көрүшкөнгө чейин. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.